Menden өткөн бактылуу адам жок. Себеп дегенде, менин өзүмдүн элим бар, менин жерим бар, менин чек арам бар, менин маданиятым бар, менин тилим бар, менин улутум бар. Мен кыргызмын. Менин Кыргызстаным бар, менин президентим бар, менин желегим бар, менин тарыхым бар. Мен ошого ар дайым шүгүр айтып келем. Жана абдан бактылуумун. Тилекке каршы мына акыркы учурда ошол нерселерибизге шүгүр айтпай, ошол нерселерибиздин кадырына жетпей жүргөн адамдарыбыз да жок эмес. Кыргыз элибиздин эгемендүүлүгү үчүн канча деген биздин алгачкы интеллигенттерибиз жанын аябай, канын аябай, канча деген эмгектерди кылып келген. Биз ошонун кадырына жете алдыкпы? Жок, тилекке каршы жете албай жатабыз. Болбогон нерселер үчүн бир кишини жаман көрүп, адам деген бирөөнү жаман көрсө анын бир да жакшылыгын көрө албай турбайбы? Ниетибизге жараша амалдарыбыз болот экен туугандар. Биз жакшы күмөндө бололук туугандар. Ниетибизди түзөлүк. Себеп дегенде эгемендүүлүк алгандан бери канча президент алмашса дагы эмнегедир абдан чоң өзгөрүү болгон жок. Мына эми колдо бар нерсени барктайлык туугандар. Анан өзүбүздүн жеке амбициябыз үчүн, жеке принцибибиз үчүн же бир адамга антипатия болуп калганыбыздын себебинен ушу мамлекетке чоң залакабызды тийгизип албайлы. Ар бир инсан, ар бирибиз ушу мамлекетке салым кошконго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алгач жок дегенде ошо телефондорубузда үйлөрүбүздү алмаштыралык. Жок дегенде ошо айлана тегеректи мына тоолорубуз кайсы жерге барсак ошол жерде таштанды жатат, мусор жатат, ошолорду тазалаганды үйрөнөлүк туугандар. Машинеден кетип баратып же көчөдөн кетип баратып какырып түкүрбөй, жок дегенде өзүбүздөн баштайлыкчы туугандар. Анан ошо президентибиздин жазып аткан иштерине жөн эле сын айтып, жөн эле акарат кылып, ар бир нерсесин мындай кылып аткан, эми албетте президентибиз деле өтө идеалдуу, өтө мыкты дегенден алыспын. Бирок кантсе дагы мыкты иштерди жасап жатат. Ошол жасап аткан жакшы иштерин көрө албай, бирок эмнегедир кичинекей кийимине асылып, же болбосо жазап аткан постунун фонуна асылып, ошол сыяктуу майда нерселер аркылуу эле биз өзүбүздүн кадырыбызды кетирип жатабыз, өзүбүздүн баркыбызды кетирип жатабыз туугандар. Биз кыргыз эли канчалык ынтымактуубуз, эмне үчүн ушул учурда да ушундай нерседен ынтымактуу боло албайбыз туугандар. Бизге мынтип отурсак Уинстон Черчилль алып келип койсо дагы аны да акарат кылып, аны дагы тепкилеп атып кубалап жиберишибиз мүмкүн да туугандар. Көптөн бери анализ кылып жүрөм, ошо Facebook баракчаларда, ошо айрым биздин ошо журт башчыбызга мындай кайчылаш пикирде жүргөн инсандардын мындай байкап жүрөм. Бизде мындай жакшы иш-чаралар болсо, мындай жол салынып атат, айлыктар көтөрүлүп атат, же ушул сыяктуу бир мындай жакшы техникалар алынып атат деген сыяктуу бир кабарлар болсо, мындай жымжырт болот дагы, бир кымындай бир ушундай бир чалыныштык болуп кетсе, мүдүрүлүштүк болуп кете турган болсо, тим эле ура ошол жерден айгай салып, тим эле байма-бай жазып келатышат да туугандар. Муну менен эмне? Бул адамдар эмне? Ошол принцип, жеке өзүнүн бир кызыкчылыгы, өзүнүн ушундай бир адамга болгон бир жаман көрүү сезими үчүн ушу Кыргызстандын чалынышын, Кыргызстандын мүдүрүлүшүн эле күтүп, ошону эңсеп жаткандай сыяктуу сезиле берет да. Бул адамдар эмне? Ушу элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин душмандары болуп кала баштаган туугандар. Мындай кичине бир акыйкатты сүйлөп, мындай ак же кара деп бөлө билсек туугандар. Бул нерсенин баарын мен бир кишини жакшы көрүүдөн эмес, же ошол кишиден кызмат суроо максатында эмес, же болбосо пахта нерселер айтканда же до конца деген сыяктуу бир сөздөрдү айтасыңар го. Кандай ойлосоңор ошондой ойлогула, акыйкат Аллах өзү билет. Бирок мен мына ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн. Азыркы президентибиздин учурунда
бир дагы мамлекеттик мына сыйлык алуудан официалдуу түрдө, мына расмий түрдө жарыялайм, баш тартам. Бир да жолу мына бир дагы кызматка баруудан да баш тартам да туугандар. Ушул айтылып аткан сөздөрдүн бардыгы элибиздин тынччылыгы үчүн, эгемендүүлүгүбүздү барктоо, мамлекетибизди сыйлоо катарында ушул нерселер айтып жатат да. Анан ар дайым кайсы гана президент келбесин, ар дайым акыйкатты сүйлөп, ар дайым колдоо көрсөтүп турушубуз керек.